Салам достор, сіздер менен Мирлан Батырханов. Бизнести жаңы баштаганда көпчүлүк жаңылар бул бизнеске келерде, же болбосо бул бизнеске келгенде мындай сөздү айтышат. Мен силерге окшоп сүйлөй албайм, мен жакшы сүйлөй албайм да, кантип адамдарды бизнеске чакырам. Аны мен бул жөнүндө айтып бере албайм да, мен анча сүйлөбөйм өзү жашоодо деп айтышат да. Ошол суроого бүгүн жооп берип кетели. Негизинен бул мен жакшы сүйлөй албайм деген бул мен такыр сүйлөй албайм дегенди түшүндүрбөйт. Бул мен ушул темада жакшы сүйлөй албайм деген түшүндүрөт. Бирок ошол сөздү айтып атып көпчүлүк адам ушуну эске алышпайт да. Бүгүнкү биздин видеодо биз сиздерге ошол жактан багыт берген аракет кылалы. Негизинен сиз деги эле жашоодо такыр сүйлөй албайсыздар. Деги эле сиз жашоодо такыр сүйлөй албайм деген нерсе туура эмес, билесиз. Сиз такыр сүйлөй албайм эмес да, туурабы? Сиз такыр сүйлөй албайм эмес, сиз кээ бир темаларга сүйлөй албайм дегенди түшүнөсүз. Эгерде мисалы үчүн сиздин сүйлөй албашыңыз, сиз сүйлөй алышыңыз бул кандайдыр бир темага байланыштуу болот. Эгерде сиздин мисалы үчүн өзүңүз жакшы билген, мисалы үчүн айталы, сиз үй кожокеси болсоңуз, үй кожокесинин жашоосу жөнүндө айтып бер, же болбосо балдарды кантип караш керек, же болбосо тамак кантип жасаш керек, ошол жөнүндө айтып бер. Же болбосо сен үй жумуштарын кандай кыласың, айтып берчи десек, сиз ошол темада сонун сүйлөй аласыз. Сонун айтып бере аласыз, туурабы? Ал эми билбеген темада сиз эмес, мен дагы айтып бере албайм. Мисалы үчүн азыр мени автоунаны кантип оңдош керек айтып бер десе, мен жакшы билбейм, мен эч нерсе сүйлөй албайм. Анткени мен ал темадан алысмын. Дал ошол сыяктуу сиз дагы кайсы темага жакын болсоңуз, ошол темада окмуш сонун сүйлөп бере аласыз. Жана жарым саат десе жарым саат, 1 саат десе 1 саат сүйлөй аласыз. Бирок сиз билбеген, жакшы айта албаган, жакшы аралаша элек темада сиз көп айта албайсыз. Демек жооп эмнеде? Сиз бул темада аралашып жакшы билип калсаңыз, бул теманы жакшы өздөштүрүп алсаңыз, бул теманы жакшы изилдеп алсаңыз, сизде сөзсүз түрдө бул темада сүйлөй алчу билимдер пайда болот. Демек сиз ушул темада сүйлөй аласыз. Ал эми сиз билбесеңиз, сизде эмне сүйлөшүп билбесеңиз, сиз албетте сүйлөй албайсыз. Бул биринчи жолубуз. Ошондой эле сиз эч ким жашабаган жерде жашап аткан жоксуз. Сиз кандайдыр бир коомдо жашап атасыз, же болбосо айылда, же болбосо бир шаарда жашап атасыз. Ошол себептен сиз адамдар менен сүйлөшүп жүрөсүз. Демек сиз адамдар менен сүйлөшүштү билесиз. Биздин жумушта болгондо адамдар менен жакшы сүйлөшө билиш керек. Азыр жакшы сүйлөшө албасаңыз, жаман болсо дагы сиз сүйлөшө аласыз. Демек сиз бул нерсени өнүктүрсөңүз болот. Кандай иш болбосун, башында баарыбыз тең кыла алган эмеспиз, жасай алган эмеспиз. Машыгып ошол темада күчтүү болуп алгыча биз жасай алган эмеспиз, билген эмеспиз, канча жасашты да билген эмеспиз. Демек сиз бул темада аралашып жакшы өздөштүрүп алсаңыз эле бул теманы, сиз жакшы сүйлөп бара алчу болуп каласыз. Жана аралашып алсаңыз эле сиз жакшы биле баштайсыз. Демек жооп ушул экен. Ошондой эле кандайдыр бир сиз коомдо жашап атасыз, сиз талаада же тоодо же болбосо бир токойдо жашап аткан жоксуз, сиз адамдар бар жерде жашап атасыз. Демек сиз адамдар менен кантип сүйлөшүш керек, кантип аларга айтып бериш керек билесиз. Болгону бул темада эмес, өзүңүз жакшы билген темада айтып бере аласыз. Бул экинчи жооп. Үчүнчү жооп, сиз дайым машыгып отуруп жакшы сүйлөшүштү өздөштүрүп алсаңыз болот. Мен бул видеодо ошол жөнүндө сизге багыт берем. Эң эле жөнөкөй нерсе, кандай гана темада болбосун, ошол темада сиз жөнөкөй, алгачкы бир эң жөнөкөй темаларды сүйлөй баштасаңыз, сиз оңой өздөштүрүп аласыз. Жана ошондой эле машыга берсеңиз жакшы сүйлөшүп каласыз. Мисалы үчүн азыркы учурда биздин окуучуларыбыздын арасында, биздин чоң лидерлерибиздин арасында, бизде бриллианттар команда болсо, биздин командабызда 300дөн ашык азыркы учурда директорлор бар. Директор орточо эң кеминде 30-40 миң айлык кирешек көрөт. Ал эми алардын арасында айына 100 миң киреше тапкандар бар. Айына 150 миң, 200 миң тапкандар бар. 300 миң, 350 миң тапкандар да бар да. Кудай буйруса, бул видеону көрүп атканыңызда балким 1 жыл, 2 жылда дагы айына 500 миң, 600 миң таап аткандар да болот. Көрдүңүз, эмнеге? Бирок ошолордун көпчүлүгү, булардын баары бар. Бирок булардын көпчүлүгү жаңы келгенде сизге окшоп эле мен кантип айтып берем, мен кантип түшүндүрөм, мен кантип чалам, мен уялтам, мен сүйлөшө албайм, мен чала албайм деген сөздөрдү айтышкан. Мисалы үчүн окуучулардын бири мага чалып бер, Мирлан, мен сүйлөшө албайм адамдар менен дегенде, мен жакшы сүйлөштүм, 2 мүнөт түшүндүрүп бердим. Эгерде мен сүйлөшүп берсем, макул, мен сүйлөшүп берем. Бирок сени үйрөнүп алыш үчүн гана көрсөтүп берем. Себеби дегенде мен өмүр бою сен ордуңа чалып сүйлөшүп бере албайм. Биринчиден. Экинчиден, мен убактылуу гана сүйлөшүп берем, сени үйрөнүп алышың үчүн деп. Себеби дегенде менде сен гана эмес, менде көп окуучуларым бар. Мен баарына жетишпейм ордо. Жардам берген. Экинчиден, мен өмүр бою иштеп бергени, сен ордуңа иштеп берген чакырган жокмун, туура? Сен деле иштейин деп келдиң. Сен иштегенде гана киреше көрөсүң. Сен ордуңа мен иштесем, анда сен киреше анча көрбөйсүң. Көрсөң да убактылуу көрөсүң, анан мен тажадым деп башка бирөө менен иштейм. Өз алдымча үйрөнүп алам деген мен иштеп кетем. Менин мойнум отурган адам мен иштей бербейм. Тилекке каршы каалайсаң да, каалабасаң да мен сени таштайм. Өз алдымча иштеп деп башкаларга көңүл бурушум керек болот. Себеби дегенде мен бизнес кылган келдим. Мен бирөөлөргө иштеп берген келген жокмун. Түшүндүрүп айттым. Сизге деле ошол сөз.
Анан кийин машыктырам мен сени үйрөтүп коем деди. Машыктырдык, үйрөттүк. Азыр сахнага чакырсаңыз тарсылдап сүйлөп берет. Бир убакта уялган, бир убакта тартынган, бир убакта мен жасай албайм деген. Бирок азыр күчтүү. Эмнеге? Машыгып алды. Жана өзүн жеңип алды. Көп жолу жасап атат. Кандай гана иш болбосун, көп жолу жасай берсеңиз, сиз жакшы жасап каласыз, жана уялуу тартымда дагы жоголот. Ошол сыяктуу эле алар дагы машыкты көп жолу жасады. Кийин бир убакта карасаңыз, ошол адамдар, ошол мисалы үчүн, ошол адамдарды 2-3 айдан кийин эгерде көрчү болсоңуз, сиз эмнени көрөсүңүз? Башында алар уялып аткан, тартынып аткан. Кантип чалам деп. Киндирбөсүн башында корона турган, мен деген, мисалы үчүн Айгүлмүн да, мен деген эми крутоймун да, анан кийин мен чалсам, бирөө мага жок деп койсо уят болуп калам да. Деген сыяктуу ойлор, пикирлерди ичинде ойлогон. Анан албетте ал боюнча да сүйлөштүк. Менин башка видеолорумдун биринде мен тартынам, мен уялам деген видеом бар, көрсөңүз болот. Ошол сыяктуу видеолорду догу нерселерди айтып бергенден өзүн жеңди баштады. Азыр 3-4 айдан жарым жылдан көрсөңүз, телефондон колу бошобой калышты го. Эмнеге мындай өзгөрүш болду? Эмнеге дегенде алар машыгышты. Демек сиз дагы мен айткан жол менен машыга берсеңиз, сиз да окумуштуу сүйлөп каласыз. Алардын баары машыгып отуруп, сиз азыркы күндө алардын оратор экенин көрүп, же болбосо менин жакшы сүйлөгөнүмдү көрүп, же болбосо биздин лидерлердин кимдирбөөсүн, өзүңүздүн наставнигиңиз, же драгоценный чоң лидериңизди көрүп отуруп, чоң лидериңизди, булар күчтүү экен да нарагынан деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок сиз алардын жаңы келгендегисин көрсөңүз, сизде эле уялуу тартынуу болгон. Айырмасы эмнеде? Алар көп жолу машыгып отурду, сиз эми машыгышты баштап атасыз. Ошон үчүн сиз азыр өзүңүздүн бүгүнкү күнүңүздөгү натыйжа менен алардын 1 жылдан же 2 жылдан кийинки натыйжасын салыштырбаңыз. Алар 1 жылдан кийинкисин көрүп атасыз, сиз 1 жылдан сиз да ошондой сүйлөшүп каласыз. Ошондой сүйлөп каласыз. Эмне үчүн? Алар ошондой сүйлөп калды, дагы жоп. Алар көп жолу сүйлөдү, ошону көп жолу машыкты, көп жолу кайра айтышты. Ошондо алар жакшы айтып калды. Сиз деле ошол көп жолу айта берсеңиз, сиз дагы сону айтып каласыз. Көрдүңүз, болгону машыгуу экен кеп. Иштин баары кеп машыгуу экен. Эми машыгууну сиз кантип жана эмне кылып баштасаңыз болот? Машыгууну сиз албетте биринчи эң жөнөкөй темалардан баштаңыз. Биринчи жөнөкөй тема бул эмне? Сизге жаккан кандай бир продукцияны колдонуп көрдүңүз, ошол продукция сизге жакты, же болбосо ошол продукцияны колдонуп сиз проблемаңызды чечтиңиз, же болбосо сизге ошол тема өтө кызык. Мисалы үчүн кимдир бирөө үчүн үй кожокейлер үчүн үйдү уборка кылуу, жеңил уборка жасоо темасы кызык болушу мүмкүн. Же болбосо боенуу, макияж жасоо, же болбосо айталы ден соолук темасы, баттар, ден соолукту кантип кароо керек темасы, же болбосо арыктоо темасы. Кандайдыр бир теманы тандайсыз, ошол темада сизге жаккан продукция жөнүндө 1, 2 же 3 продукция, алгач бирден баштасаңыз болот. Сизге жаккан бир продукция жөнүндө маалымат берип үйрөнүп баштаңыз. Ошол продукциянын жөнүндө сиз айтып беришти үйрөнсөңүз, анда сиз башка продукция жөнүндө оңой айта баштайсыз. Мисалы үчүн наставниктериңиз биз ушул темада сабак өтөбүз десе, наставнигиңизге дайым айтыңыз, мен дагы өтөйүнчү, мен дагы ушул тема жөнүндө айтайынчы деп, өзүңүз инициатива чыгарыңыз. Тартынганды коюңуз, уялганды көрүңүз. Сиз уялсаңыз, тартынсаңыз жүрө бересиз. Баарыбыз тартынганбыз, баарыбыз уялганбыз. Болгону сиз өзүңүз айтыңыз, качандыр бир убакта башташым керек болот. Бүгүн баштабасам мен эртең деп жүрүп 1 жылда өтүп кетет деп айтыңыз. Ошон үчүн бүгүн баштаганга аракет кылыңыз. Мына бүгүн эле наставниктер кайрыңыз. Мен ушундай сабак болчу болсо, мени чакырыңыз. Мен ушул продукцияны колдонуп көрдүм, же болбосо ушул продукция мага жагат. Ошол продукция жөнүндө мен сүйлөп бергим келет, бирок каяктан эмне кайсы жерден мен ошол жөнүндө маалымат алсам болот деп сураңыз дагы. Ошол боюнча YouTube'дан сабактарды көрүңүз. Мисалы үчүн биздин үйрөтүүчү сайтыбызда, командабыздын сайтыбызда ошол видеолор бар. Көрүңүз, продукция жөнүндө сабактар бар. Ошону көрүңүз дагы. Ошол жерде үйрөткөн продукциялар боюнча айтып бере баштаңыз. Алгач 1 мүнөт сүйлөңүз, же болбосо 2 мүнөт, же болбосо 5 мүнөт сүйлөңүз. Аз эле сүйлөңүз, ошол жетет. 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу аз эле сүйлөңүз. Аны сүйлөштөн мурун ошол күн, ошол саат келгиче алдын ала бир 3 жолу, 4 жолу кайталап айтып бериңиз. Үнүңүздү чыгарып. Мен да ушул YouTube'дагы видеолор тартыштан мурун мен бир сыйра өзүм алдын ала бир сыйра сүйлөп чыгам. Мисалы үчүн азыркы тартып аткан видеомду мен буга чейин да өткөндө бир күнү караңгыда отуруп тарттым. Машыгып коюш үчүн. Анан албетте кагазда жазып чыктым. Эмнеден кийин мен эмнени айтам, ошону жазып чыктым. Ошентип машыгыңыз. Мен муну айтам деп негизги ойлорду жазып коюңуз. Ар бир сөзүңүздү жазып отурбаңыз. Ар бир сөзүңүздү өз сөзүңүз менен айтыңыз. Такалып атсаңыз дагы, адашып атсаңыз дагы, туруп калып атсаңыз дагы өз сөзүңүз менен кайра айта бериңиз. Кайра айтып отуруп, жакшы айтып каласыз. Мен да ушинтип машыккам. Ошол өзүңүзгө жаккан продукцияны эле өзүңүздүн башыңыздан өткөндү эле айтыңыз. Кантип колдонуп калдыңыз? Кандай проблемаларыңыз бар эле? Ал проблемалар кандай болуп жоголду? Кантип ошол проблеманы чечүүгө жардам берди? Ой пикириңиз кандай болду? Кимдир бир тааныштардан колдонуп көрсө, аны айтып бериңиз. Болгон эле окуяны айтып бериңиз. Ушул гана. Анан эгерде курамын, бу ошогон окуяларын билсеңиз, бир аз үстүртөн айтып кетиңиз. Аны көп айтыштын кереги жок. Айтпасаңыз деле боло берет, эгерде айта албасаңыз, башында ошол деле жетет. Ушинтип бир 3-4 жолу айтыңыз. 3-4 жолу сабакка катышып айтыңыз. Андан кийин дагы ошол сиз жакшы көргөн темада дагы башка продукцияны айтыңыз.
Ошентип бир 3-4 продукцияны тандап алып айтып бергениңизде, сиз момундай соны сүйлөйт экен деп ойлоп каласыз. Биринчи машыгуу ошол болсун. Экинчи машыгуу бул бизнеске сиз кантип эмне болуп келип калдыңыз? Окуяңыз, кантип келип калдыңыз? Эмне үчүн кызыгып калдыңыз? Бул бизнестен сиз өзүңүз үчүн эмнелерди көрө алдыңыз? Өзүңүздүн жашооңузду, мисалы үчүн өзгөртүү керек болсо, ошол өзүңүздүн жашооңузда эмнелер буга чейин жакпай атты эле? Аны ошо жакпай аткан нерсени бул бизнестен кантип чечсе болорун көрдүңүз. Ошону айтып бериңиз. Мисалы үчүн айталы, мен буга чейин айлыкка иштечү элем, айлыкка иштесем карасам, мен жылдан жылга эле ошол эле айлыкты алып берет экенмин. Чет өлкөгө чыкпайт экенмин, шеф начальник бар экен, ушул сыяктуу. Эмнелер сизге жакпай атты? Өзүңүздүн жашооңузду айтыңыз. Менин сөзүмдү айтпаңыз, өзүңүздүн жашооңузда болгон нерсени айтыңыз, Ушул сыяктуу гана. Ана ушундай болчу, мага ошол нерселер жакпачу. Азыр болсо мен бул бизнесте мону көрдүм. Мисалы үчүн, бул бизнесте мен бир нерсени көрдүм. Мен тааныган адамдар чет өлкөгө саякаттарга чыгып атты. Жарым жылда 30-40 миңге чыкты, же болбосо 1 жылда чыкты. Анан 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин карасам уже 100 миңге чыкты, же болбосо 200 миңге чыкты. Же болбосо мен тааныштарымдын үйрөтүп аткан адамдар ушундай квартира алышты, ушундай болушту, мындай болушту. Ошондой мен эмнеге жанымда ушундай адамдар жүрсө, мен алардан үйрөнүп алгандын ордуна жөн эле жүрөм деген ой келди. Мисалы үчүн ушул сыяктуу айтасыз, Демек өзүңүздүн окуяңызды айтып бере бериңиз. Муну алдын ала машыгыңыз. Адамдарды чакырарда ушул өзүңүздүн легенда деп коебуз, өзүңүз жөнүндөгү легенданы айтып бериңиз. Легендада бул ойлоп табылган нерсе болбош керек. Бул сиздин болгон окуяңызды гана. Мен кантип келип калдым, эмне себептен ушул бизнести жасайм деп чечим чыгардым. Жана бул бизнестен мен өзүм үчүн эмнелерди көрө алдым. Ушуну гана айтып бергениңиз жетет. Бул экинчи багыт. Үчүнчү багыт, муну өздөштүрүп алгандан кийин эми кыска презентация жасашты үйрөнүңүз. Мисалы үчүн кандайдыр бир сиз жакшы көргөн лидерлердин окуяларын айтып берип үйрөнүңүз. Тексттер бар, бизде тексттер, же болбосо интервьюлар бар, же болбосо кыска видеолор бар. Ошол кыска видеолорду басасыз. Бир 3 мүнөт же 2 мүнөт же 1 мүнөт көрөсүз. Паузаны басасыз, түшүнгөнүңүздү айтып бересиз. Кайра эле ошол сиз жанагы көргөн бөлүктү кайра артка түрүп, кайрадан дагы 2 мүнөт же 3 мүнөт көрүңүз. Анан эмне эсиңизде калса, ошону кайра айтыңыз. Жазып отурбаңыз. Кайра артка түрүп, 3-үнчү жолу көрүп чыгасыз. 3-үнчү жолу түшүнгөнүңүздү айтасыз. Эсиңизде эмне калса ошону айтасыз. 4-үнчү жолу кайра артка түрүп, кайра көрөсүз. 4 жолу айтасыз. 4-үнчү жолу ошол окуяны мындай айтып каласыз. Андан кийинки бир 2-3 мүнөт бөлүгүндө ошентип көрүңүз. Мисалы үчүн 5 мүнөт болсо 2 бөлүп алып көрүңүз. 10 мүнөт болсо 3гө бөлүп алып көрүңүз. Же болбосо 4гө бөлүп алып көрүңүз. Өзүңүз көрүңүз, канча убакыт сиз эсиңизде калтат. Эгер 5 мүнөт көрсөңүз, эч нерсе эсиңизде калбай калып атса, анда 2 мүнөт көрүңүз дагы, ошол 2 мүнөттө түшүнгөнүңүздү айтып бериңиз. Бул 3-үнчү көнүгүү. 4-үнчү көнүгүү бул биздин 3-үнчү вариант видеодо, 3-үнчү вариантыбыз бар. 3-үнчү вариантыбызда биз окуяларды айтып беребиз. Биринчи бирөөлөрдүн ийгилик окуяларын, Самара Кеңешовду айтып беребиз, Гүлназ Борбу жана башка Атыргүлдүкүн айтып беребиз. Ошону көрүңүз дагы. Ошондон кийин 3-үнчү вариант видеосунда сиз бул ишти жасап жүрөсүз. Сиз бул ишти акысыз жасап жүрөсүз. Ошол ишти эле жасап отуруп акча тапса болот деген бөлүк бар. Муну биз 5 мүнөттүк презентация дейбиз. Ошол 5 мүнөттүк презентацияны көрөсүз. Паузаны басасыз. 1-2 мүнөт көрүп, артка түрөсүз. Паузаны басасыз, айтып бересиз. Анан кайра артка түрөсүз, кайра айтып бересиз. Кайра артка түрөсүз, кайра айтып бересиз. Ошентип 3-4 жолу айтып атып сиз жакшы айтып каласыз. И 4-үнчү жолу сиз укмуштуу сүйлөп каласыз. Ушинтип машыгып отуруп, арадан 3 тарта өткөндө, жарым жыл өткөндө, сиз ушул жөнүндө айтып берчисиз, ушундай айтып берип каласыз го. Тас айтып бере турган болуп каласыз. Сол ушинтип эле машыгып отуруп болушкан. Андан кийинки албетте сиз уже көп жолу мындан кийин сиз мүмкүн болсо ар кандай темаларды алыңыз. Бай адамдардын сырларын алыңыз. Бай жана кедей эки түрдө ой жүгүртүү, максат коюу, же болбосо убакытты пландаштыруу, же болбосо комфорт зонасынан чыгуу деген сыяктуу, же достордун тез тарсы деген сыяктуу сабактар бар. Ошолорду сөзсүз түрдө көрүңүз дагы. Ошол темаларда сабак өтө баштаңыз. Сиздин наставнигиңиз же кураторуңуз же директоруңуз ким ушундай сабактарды өтөлү десе, же дебесе дагы директор, наставник ушундай сабактарды өтөлү, мен ушундай сабактарды өтөйүн деп өзүңүзгө бир милдеттеме алыңыз. Албасаңыз жүрө бересиз, мен сүйлөй албайм, мен эч айтып бере албайм деп арызданып жүрө бересиз. Сиздин ордуңузга жашооңузду эч ким өзгөртпөйт. Сиз өзүңүз гана желкеңизден алып, же артыңыздан алып өзүңүздү тебип иштетмейинче, сизди бул бизнес эч ким иштетпейт. Өзүңүз гана. Анткени дегенде сиз бул бизнеске өзүңүз келдиңиз, туурабы? Мен турмушту өзгөртөм деп. Сизди эч ким артыңыздан тебип, уруп алып келген жок. Сиз өз ыктыярыңыз менен келдиңиз. Ошондой эле мамиле менен мен өз ыктыярым менен келдим. Өз ыктыярым менен кыймылдайын деп наставнигиңизге айтыңыз. Мен ушундай сабактарды кошо өтөйүн, мен да машыгайын, мен да жөнөмдөрүн өнүктүрөйүн деп сиз дагы сабакка өтүштү колуңузга алыңыз. Сиз канчалык жоопкерчиликти көп алган сайын сиз ошончолук бат, ошончолук тез өсөсүз.
Демек ушул алып туруп машыга берсеңиз, жасай берсеңиз, арадан бир убакыт өткөндө сиз укмуштан сабактарды өтүп каласыз. Кийинки баскыч, кийинки тепкич бул 5-чи көнүгүү. Муну дароо эмес, бир айдан кийин жасашыңыз мүмкүн. 2 жумадан кийин, 1 жумадан кийин, 10 күндөн кийин жасашыңыз мүмкүн. Бул кандай көнүгүү? Бул демек сиз адамдарга телефон чалып, маектешүү жүргүзө баштайсыз. Номерин алдыңыз, ал кызыктырып койдуңуз. Кызыктырыш боюнча өзүнчө сабактар бар, аларды көрүңүз. Кызыктыргандан кийин кандай бир убакытка белгилеп алып, аларга чаласыз. Мен сизге чалып, телефондон айтып түшүндүрүп берем деп маектешүү уюштурасыз. Ошол маектешүүдө мен мисалы үчүн YouTube'да биздин командабыздын сайтында ошол маектешүүлөрдүн видео записи бар. Ошону көрөсүз, 3-4 жолу 3-4 бир маектешүүнү көрүңүз. Мен айтып бератканда түшүнгөндөрүңүздү кыскача жазып коюңуз. Бирөөгө чалбай туруп өзүңүз бул жөнүндө айтып атам деп машыгып коюңуз. Мисалы үчүн тааныштым, атын сурадым, анан мындай кылдым, сиздин атыңыз ким? Паланча, мен мондай жумуш кылам. Жакшы. Интернет дүкөндөр боюнча оюңуз кандай? Азыркы учурда интернет дүкөндөрдүн келечеги чоң болуп атат. Онлайн деген өзү бул жакшы ойноп атат. Пандемиядан кийин буга кандай карайсыз деп сурадым, деп кичине сүйлөйсүз да, Андан кийин бул блогерлердин жумушуна окшош деп айтып атам деп өзүңүз сүйлөп машыгасыз. Ошентип бир 3-4 жолу мен маектешүүнү көргөндөн кийин өзүңүз чалып 3-4 жолу маектешүү жүргүзүңүз. 3-4 жолу маектешүү жүргүзгөндөн кийин сиз момундай укмуштууну айтып каласыз. Анан өз алдынча күчтүү иштей алчу, сонун деңгээлде күчтүү лидерлерден болуп каласыз. Албетте андан кийин өзүңүз артыңыздан өзүңүзгө окшоп лидерлерди тарбиялап өстүрө баштайсыз. Албетте бул эми кийинки баскыч, кийинки тепкич. Арадан жарым жыл, 1 жыл өткөндөн кийин сахнага чакырса, тарс чыгып сүйлөйдөн болуп каласыз. Мен бир убакыт анча сүйлөй албайт элем, уялчак элем деген сөздү айтасыз. Анан ушинтип өзүм үстүмөн иштеп отуруп, машыгып отуруп, мен да сонун айта турган, сонун сүйлөй турган болуп калдым дейсиз. Демек көрдүңүз, кандай гана видеону болбосун, кандай гана окуяны айтып бербеңиз, кандай гана сөздү айтып бербеңиз, видеону көрөсүз, паузаны басасыз, айра сүйлөйсүз. Ушул система менен биз миңдеген лидерлерди даярдадык. Канчалык адамдарды сүйлөй албай аткан жеринен кантип эмнени сүйлөштү үйрөтүп койдук. Сизде болгону структура болгон эмес буга чейин. Эмнеден кийин эмнени айтам билген эмессиз. Ошон үчүн мен эмнени айтам деп уялгансыз, тартынгансыз. Эми сиз эмнени айтышты билесиз, көрдүңүз, Мен сизге схема берип койдум. Жана биздин көптөгөн видеолордо ошол схемалар бар. Продукция боюнча маалымат берем десеңиз дагы, бирөөнүн айтканын туурап отуруп эле үйрөнөсүз. Кийин анан өзүңүз ойлоп таба баштайсыз, өзүңүздүн башыңыздан өткөндөрдү айта баштайсыз. Бирөөнү туурап отуруп үйрөнсөңүз болот. Дайым сүйлөштү, маалымат беришти, ушинтип үйрөнсөңүз болот. Жашоодо деги эле бизнесте ошентип үйрөнүшөт, баары тең. Ишкерлердин баары тең бирөөнү туурап отуруп үйрөнүшөт, андан кийин өздөрү бир нерсе ойлоп табышат. Поварлар деле эч убакта алар өздөрү тамак ойлоп таппайт, Алар бирөөлөрдүн сонун жасаган рецепттерин жасап отуруп үйрөнүшөт. Андан кийин алар өтө күчтүү повар болгондон кийин анан өздөрү ойлоп табышат. Бул бизнесте эч нерсе ойлоп табыштын кереги жок, болгону өзүңүздүн башыңыздан болуп өткөн окуяны же болбосо биз берген презентацияны айтып отуруп, укмуштууну сүйлөп каласыз. Болгону эмне кылыш керек экен? Болгону кайра жасап отуруп машыгып алыңыз. Машыгып отуруп спортсмендер чемпион болот. Машыгып отуруп ораторлор күчтүү оратор болуп чыгат. Машыгып отуруп ишкерлер күчтүү болуп чыгат. Машыгып отуруп спортчулар, сууда сүзүүчүлөр чемпион болушат. Сиз дагы бул бизнесте чемпион болсоңуз болот. Бул сиздин гана колуңузда. Видео жаккан болсо, лайктарды басабыз, каналга катталабыз, жана комментарийге өз пикириңизди же ыраазычылыгыңызды, же болбосо сурооңузду берип кетесиз. Жана бул видеону өзүңүздүн командаңыздагы адамдарга, же болбосо мен сүйлөй албайм го, менин колуман келбейт го деген сыяктуу сөздөрдү айтып аткан адамдарга жөнөтүп койсоңуз болот. Бул индустрияга канчалык адамдардын көз карашы жеңил болгон сайын, алар ошончолук сиздин бизнесиңизге оңой келет. Жана ошончолук көп адамдар менин да колуман келет окшойт деп өз турмушун оңдоп алышы мүмкүн. Демек бул индустрияга, бул тармакка өз салымы, өсүүнүзгө, өнүгүүсүнө өз салымыңызды коюш үчүн албетте бул видео менен беришип кетиңиз. Сиздер менен Эмирлан Батырханов болду. Түркия, Анталия, Starlight 5 жылдыз отелинен сиздерге өз тажрыйбасынан бөлүшүп кетти. Анда эмесе дагы көрүшкөнчө аман болуңуздар.